Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повести кайрадан басылып жаштарга сунушталды. Бул демилгени жазуучунун атындагы эл аралык фонд менен Альянс Алтын компаниясы ишке ашырды. Эки тилде 1000 дана китеп чыгарылып, өлкө боюнча бир гана Талас облусундагы мектептерге жана облустук китепканага тапшырылды. Айтматовдун чыгармаларынан эң жакшы көргөн чыгармам бул Ак кеме повести болуп эсептелет. Кичинекей баланын жаратылышка болгон сүйүүсүн жана ошондой эле кичинекей баланын атасына болгон сагынычын чагылдырып, Чыңгыз Айтматов бизге көптөгөн маалыматтарды берип кеткен. Бул китепти карасак, сыртын эле карасак, мындай кооз көрүнөт экен, кичинекей балдардын кызыгуусун арттырат экен. Ошол себептен бул китепти окуучуларга сунуштайт элем. Ушул китептин чыгышына демеушү болгон тараптарга терең ыраазычылык билдиребиз. Арасын барактап көрүп атам, сүрөттөрү менен Ак кеме чыгармасы толук кыргыз тилинде, орус тилинде чыккан экен. Буюрса Талас шаарындагы, жалпы эле Талас облусундагы кыргыз, орус мектептин окуучулары үчүн эң жакшы жыйнак болот деген ишеничтемин. Талас шаарындагы китептин бет ачарына жаш окурмандар, жетекчилер жана залкардын уулу Элдар Айтматов катышты. Ал ар бир чыгармада таалим-тарбия, жаратылышка болгон сүйүү жана адам болуу канчалык кыйын экендиги эскертилгенин айтып, жаштарды Чыңгыз Айтматовдун китептерин терең окууга чакырды. Кымбаттуу окуучулар, китеп окуу адамдын оюн кеңейтет. Айтматов атам айткандай, сен китепти ачсаң, китеп сени ачат. Ошондуктан жакшы билим алгыла, көп китеп окугула. Ак кемеден тышкары жазуучунун 3 чыгармасын камтыган дагы бир жаңы китеп жарык көрдү. Анын дагы мукагасы өзгөчө. Жалпы Талас облусундагы окурмандарды Айтматовду окууга кызыктырган бул долбоор Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык фонд жана Альянс Алтын компаниясынын биргелешкен демилгеси менен ишке ашты. Бардык иш чогуу аракетте жасалган. Ак кеме китеби бул 1000 нускада чыкты, 2 тилде чыкты. Биздин оюбузча бул биринчи пилоттук версиясы деп чыгардык. Анткени балдардын да, мугалимдердин дагы ошол китепке болгон мамилесин байкайлы. Анан кийин эгер керек болсо чоңойтобуз, көбөйтөбүз нускасын деп. Анан мына бүгүн дагы ушу эксклюзивдүү Чыңгыз Айтматовдун 3 чыгармасынан турган Жамиля, Саманчынын жолу деген чыгармаларынан турган ушундай атайын Туркиянын типографиясынан чыгарылган китептин бет ачарын кылып атабыз. Бунун нускасы кыска 250 санында чыгардык. Эгерде буну дагы байкап көрөбүз, эгер биякта суранычтар көп болсо, анда балким дагы акча жагын караштырып, каражатын анан дагы көбөйткөнгө аракет кылабыз. Биз аябай сыймыктанабыз ушул өзүбүздүн китебибиз менен. Анткени Кыргызстанда мындай китеп азыр жок да. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын бирикмесинин ушундай переплетто жазылган китеп чыга элек экен азыр. Китептен тышкары дагы ошол Чыңгыз Айтматовдун фонду, музейи үйүнүн ошон азыркы күндө ремонт иштерин баштадык. Альянс Алтын компаниясы билим берүү жана маданият тармагындагы мындай долбоорлорду туруктуу колдоп келүүдө. Ал эми Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары эскирбейт. Алар бүгүнкү күндө актуалдуу. Анткени ар бир повестинде жаратылышка болгон аяр мамиле, адамдык сапат жана турмуштун ачуу чындыгы чагылдырылган.